لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз илим мажлисибизде мына ушул шариятыбызды окуп үйрөнүүдө, мына ушул сабагыбызды имам Бухари рахимахулланын Адабул Муфрат, адеп ахлакка байланыштуу жазган Адабул Муфрат китебин окуп жатканбыз. Бүгүнкү окуй турган хадисибиз келген жерибизден андан ары окууну улантабыз. Ан Ибн Умара قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناول. İbn Umar'dan bu hadis rivayet kılınat. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. Kişinin Allah Taala'nın sooп, ajır soğunan ümit kılgan awalda kişi öz үй бүлөсүнө, мындайча айтканда бала чакасына, үй бүлөсүнө, өзүнө нафака кылуусу, Аллахтын разылыгын каалап киши өз жакындарына, өз карамагында, өз кол астындагыларына нафака кылса, Аллах Таала ошол пенденин ажыр соогун сөзсүз берет дейт. Ошондуктан киши биринчи ошол мал мүлкүн сарптоосун биринчи кезекте өз жакынына, өз кол астындагыларына болуш керек. Биринчи кезекте өз үй бүлөсүнө, бала чакасына дегендей. Эми вабда бимен таул, биринчи кезекте ошол өз үй бүлөңдөн башта. Нафака кылууну өз үй бүлөңдөн башта. Мал мүлкүңдү сарптоону өз үй бүлөңдөн башта. Эгер өз үй бүлөңдөн, өзүңдүн кол астыңдагылардан артып кала турган болсо, анда жакын, эң жакын туугандарыңа бер. Сага эң жакын болгон туугандарыңа бер. Эгерде алардан да артып кала турган болсо, анда башкаларга бергин дейт. Бирок бул хадис зайыф хадис. Бул хадистеги Мухаммад ибн Имран, ибн Аби Лейла жана Аюб ибн Жабир аль-Ханафи мына ушул хадистин риваятчылары зайыф болуп саналат. Бирок бул хадисти маанисин кубаттаган башка бир сахих хадистер дагы, хасан болгон хадистер дагы бар. Эми киши Аллах Тааланын разылыгын каалап, Аллах Тааладан сооп үмүт кылган абалда өз мал мүлкүн биринчи кезекте өз кол астындагы ошол аялына, балдарына, үй бүлөсүнө сарптаганы, эгер ниети калыс Аллах үчүн боло турган болсо, бул эң бир сооп иштерден болуп саналат экен. Эми ким үй бүлөсүн камсыздабай, нафакасыз таштап кое турган болсо, ошол инсан өз үй бүлөсүнө зулум кылуучу болуп саналат. Ошол аялын,
балдарын кийим менен, тамак менен камсыздабай таштап кое турган болсо, бул инсан ошол үй бүлөсүнө зулум кылуучу болуп эсептелинет. Мына ошондуктан инсан мал мүлкүн биринчи кезекте ошол нафакасын үй бүлөсүнөн баштоосу керек экен. Жана ошондой эле бул нафака эгер инсан үй бүлөсүнө, андан кийин үй бүлөсүнөн арта турган болсо, жакындарына нафака кыла турган болсо, бул садаканын катарында болот. Садаканын катарында болот. Мына ошондуктан инсан нафака кылса, инсан биринчи кезекте үй бүлөсүнө нафака кылса, жакындарына нафака кылса, мал мүлкүн аларга сарптай турган болсо, биринчи кезекте моюндагысынан кутулган болот. Эгер Аллахтын ыраазылыгын каалап мына ушул ишти жасай турган болсо, анда өз моюнундагысынан да кутулган болот. Моюнундагы милдеттемеден дагы, камсыздоо милдеттемесинен дагы кутулган болот. Жана Аллах Таала дагы ошол пендеден ыраазы болот экен. Мына ошондуктан пенде эң биринчи кезекте мал мүлкүн сарптоодо биринчи кезекте өз үй бүлөсүнөн башташы керек экен нафака кылууну. Андан кийинки баб бабун ла танзилур рахмату ала каумин фихим катиур рахим. Адамдардын арасында, бир коомдун арасында тууганчылык мамилесин бузган адамдарга Аллахтын ырайымы түшпөйт экен. Эгер бир коомдун арасында, бир элдин арасында туган урукчулук мамилени үзө турган адамдар болсо, Аллахтын ырайымы түшпөйт деген тууралуу бир бөлүм. Мына ушул бапка байланышкан бир хадис келтирет. Абдулла ибн Аби Ауфадан келет бул хадис. Бул киши айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты дейт. Кана иннар рахмата ла танзилу ала кауmin фихим катиур рахим. Бул хадисте дагы Шейх Албани рахимахулла заиф деп айткан. Чындыгында Аллахтын ырайымы бир коомдо туган урукчулук мамилесин үзгөн адамдарга, бир коомдо туган урукчулук мамилеси үзүлө турган болсо, ал адамдарга Аллахтын ырайымы түшпөйт дейт. Бир коомго Аллахтын ырайымы түшпөйт экен, эгер алардын арасында туган урукчулук мамилени үзгөн адам боло турган болсо. Эми ал-рахим көптүктүрү архам. Бул дегени инсанга эң жакын адамдар. Инсанга эң жакын адамдар бул атасы тарабынан болот, жана апасы тарабынан болот. Мына ошолор менен мамилени чыңдоо керек. Туган урукчулук мамилени чыңдоо керек. Туган урукчулук мамилени чыңдоо бул Аллахка жакындата турган ибадаттардын бири болуп саналат. Анткени Аллах Таала мына ушул нерсеге Куранда дагы буйрган, жана пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аркылуу дагы буйрган. Мына ошондуктан мусулман киши туган урукчулук мамилесин үзбөөсү жана туган урук менен мамилени чыңдоосу бул важип болгон амалдын бири болуп саналат. Андан кийинки бир хадис, андан кийинки баб бабу исми катиур рахим. Эми туган урукчулук мамилени үзүп койгон адамдын күнөөсү тууралуу баб. Жубайр ибн Мут'имден келет бул хадис. Анна Жубайр ибн Мут'им ахбараху аннаху сами'a Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул. Жубайр ибн Мут'им пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан төмөнкү хадисти укканын кабарлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла ядхулул джанната катиур рахим." Бешке туган урукчулук мамилесин үзгөн адам кирбейт деп айтты. Бул хадис сахих хадис. Шейх Албани рахимахулла бул хадисти сахих деп айткан экен. Эми бешке кирбейт дегени бул таптакыр бешке кирбейт дегени эмес. Бешке кирет мындай адам. Бирок бешке кечигип кирет. Анткени туган урукчулук мамилесин үзүү бул чоң күнөөлөрдүн бири болуп саналат.
Kişi bul күнөө үчүн тооба кылуусу шарт кылынат. Эгер бул күнөөдө өлүп кете турган болсо, бул Аллахтын каалоосунун астында. Аллах Таала эгер ошол пенде Аллахка шерик кошпогон болсо, ширк келтирбеген болсо, Аллахтын ак укугун бузбаган болсо, Аллах Таала ошол пендени кааласа азаптайт, кааласа кечирип жиберет. Чоң күнөө менен пенде түбөлүк тозокто калып кетпейт. Усатул муахидин деп коет. Күнөөкөр жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуучу пенде күнөөкөр болуп калса, чоң күнөөлөрдүн бирин жасап койгон болсо, Аллах өз фазилети себеп кечирип жиберет. Же болбосо күнөөсүнө жараша тозокто азаптап, бир канча жылдардан кийин чыгат. Эгерде ким мына ушул тууган урукчулук мамилесин үзө турган болсо, бул чоң күнөө жасоочу болуп саналат. Жана ошондой эле бул инсан бейишке кечигип кирет деген. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанната катиур рахим, бейишке тууган урукчулук мамилесин үзгөн адам кирбейт деп айтты. Эми капырлык себептүү инсан ширк себептүү, капырлык себептүү түбөлүк тозокто калат. Ал эми чоң күнөө себептүү инсан түбөлүк тозокто калбайт, Аллахка ширк келтирбегендиги үчүн. Бирок Аллах Таала аны кааласа азаптайт, кааласа кечирип жиберет. Бул эми тахта машият Иллахи Таала, Аллахтын райымына таандык болгон маселе. Андан кийинки хадис Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннар рахима шужанатун минар рахман. Тaqulu ya Rabbi, inni zalamtu ya Rabbi, inni zulimtu ya Rabbi, inni quti'tu ya Rabbi, inni ya Rabbi ya Rabbi." Fayujibuha: "Ala taradayna an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki." Бул хадис хасан хадис. Рахман болгон Аллахтан адамдарга берилген тууган урушулуна иннар рахим, рахим дейт. Бул рахман сөзүнүн бир бутагы дейт. Рахим тууган урукчулук деген. Бул рахман сөзүнүн бир бөлүгү деген. Ушул рахим тууган урукчулук, ушул туугандык айтат экен. О Раббим дейт экен. Мен зулум кылындым дейт экен. Мага зулум кылышты. О Раббим, мени үзүп ташташты. О Раббим, мондай түкүндөй мага мамиле болду деп Аллах Тааланы я Раббим деп чакырат экен. Ушу рахим, тууган урук. Мындайча айтканда тууган урукчулук. Ошондо Аллах Таала айтат экен, жооп берип мага карата мындай иштер болду деп айтканда, Аллах Таала жооп берип, сени үзгөндөрдү үзүп жиберсем, жана сени байлагандарды колдосом, ушуга ыраазысыңбы деп айтканда, ошо рахимге ал ооба деп айтат экен. Рахимдин бул сөзү акыйкат. Кыяматта Аллах Таала ошол тууган урукчулук рахимди келтирет экен кыямат күнү. Келтирип, мына өткөн сабакта айтып өткөнбүз бул хадисти, ошол рахим сүйлөйт экен кыямат күнү, кабар берет экен. Баланчы тууган урукчулук мамилесин үзгөн, баланчы менен туугандык мамилени үзүп таштаган деп Аллахка арызданат экен. Мына ошондуктан бул хадисте коркутуу бар, жана сооп бар, жана азап бар. Ошондуктан тууган урукчулук мамилесин чындаган адамдарга, мамилесин оңдогон адамдарга жакшылык болот экен. Саид ибн Сам'ан кал. Саид ибн Сам'андан келет, хадисти кыскартуураак окуйбуз. Ушул киши Абу Хурайрадан уктум дейт. Анна Абу Хурайрата يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن قطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. سعيد بن سمعان айтат, мен Абу Хурайра радияллаху анхунун мындай
дуа кылып коргонуп жаткандыгын уктум дейт. Жаш балдар жана акылы толбогон жеңил табияттуу кишилердин мансаптарга келип калуусунан коргонуу сураганын уктум дейт. Абу Хурайра радиаллаху анху: "О Аллахым, бизди сактагын, жаш бала бизге башчы болуп калуусунан жана бизге жеңил табияттуу, мансапка ылайык эмес адам башчы болуп калуусунан бизди өзүң сактагын" деп дуа кылып жатканын уктум дейт. Ибн Хасан Абу Хурайрадан мунун белгиси эмне деп сураганда, Абу Хурайра мунун белгиси тууган урукчулук мамилесин үзүү жана туура жолго баштоочу кишиге баш ийүү, туура эмес жолго баштоочу кишиге баш ийүү дейт. Мына хадисте келет: "Та'аввазу биллахи мин имаратис субиян", пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан коргонуу сурагыла, Аллахка дуа кылгыла, Аллах Таала силерди сактасын, силерге жаш балдардын башчы болуп калуусунан. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, бул жаш балдардын башчы болуп калуусу деген эмне?" деп сурашты эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кал ин ата'тумухум халактум". Эгер жаш бала силерге башчы болуп калса, аларга баш ийсеңер, балекетке учурадыңар. Ва ин асайтумухум ахлакукум. Эгер аларга баш ийбесеңер, алар силерди жок кылат деди. Мына ошондуктан жаш бала дегени, бул жаш бала, ал баары бир эл башкара албайт. Мына ошондуктан ал кызуу кандуу, мына ошондуктан токтоо адам, илимдүү адам ушул мансапка келсе, бул жалпы эл үчүн дагы өтө бир чоң бир пайда. Эми адамдар кээде туура жолго баштоочу адамга баш ийбей, туура эмес жолго баштоочу күнөөлөргө баштоочу адамдарга баш ийип алат. Эми биринчи ошонун белгиси, мына хадисте айтылынды, бул тууган урукчулук менен мамилени үзгөн адам. Бул эми тууган урук менен мамилени үзгөн адамдагы эл башы болуусу жакшы эмес. Эми кийинки хадис Абу Бакр радиаллаху анхудан келген хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма занбун ахра ан юаджжила Аллаху ли сахибихи уқубата фид дуния ма ма яддахиру лаху фил ахира мин катиатир рахим вал баги". Абу Бакр радиаллаху анхудан келген хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Дүйнөдө бериле турган азап акыретте да азабы берилүүсү менен бирге, акыретте дагы азабы бар, дүйнөдө дагы азабы бар. Дүйнөдө бериле турган азап, акыретте дагы азабы берилүүсү менен бирге, бул тууган урукчулук менен мамилени үзгөн адамга бериле турган азап" дейт. Тууган урукчулук менен мамилени үзгөн адамдын азабы бул дүйнөдө да болот экен, жана акыретте дагы болот экен. Дүйнөдө бериле турган азап менен бирге, дүйнөдө бериле турган азап жана ошондой эле акыретте дагы бериле турган азап менен бирге боло турган бул азап, бул тууган урукчулук менен мамилени үзүү болуп саналат экен. Дүйнөнүн азабы, акыреттин азабын, дүйнөнүн азабы бул акыреттин азабынын алдында бир точкеле болуп калат. Инсан дүйнөнүн азабын көтөрүшү мүмкүн, бирок акыреттин азабын көтөрө албайт. Бул ошол адамга кошумча бир азап. Тууган урукчулук мамилени үзгөн адамдын бул дүйнөдө дагы азабы болот экен, жана ошону менен бирге акыретте дагы азабы болот экен. Эми кийинки хадис, кийинки бап, чыныгы тууган урукчулук бул эмне? Ушул тууралуу бап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лайсал васил бил мукафи, валакиннал васил аллази иза инқатаат рахимаху ва салаха". Бул хадис Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан риваят кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алгач силай рахим кылган кишиге
силай рахим кылуучу бул чыныгы силай рахим кылуу эмес дейт. Мындайча айтканда, тууган урукчулук кылса кылат, кылбаса кылбайт деген. Бул эми тууган урукчулук мамилеси эмес бул. Чыныгы тууган урукчулук силай рахим бул силай рахимден ошол тууган урукчулук мамиледен баш тарткан кишиге тууган урукчулук кылуу мына ошол чыныгы тууган урукчулук деп айтылат дейт. Мындайча айтканда, жакшылык кылса жакшылык кылам, тууган урукчулук кылса тууган урукчулук мамилесин чыңдайм, туугандык мамилесин кылса кылам, кылбаса кылбайм деген бул чыныгы тууган урукчулук мамилеси эмес дейт. Чыныгы тууган урукчулук мамилеси бул эгер бир тууганын тууган урукчулук мамилесин үзүп койсо дагы ошону баш тартпастан ошону улап коюу. Мына ошол чыныгы тууган урукчулук дейт. Бул маселеде 3 даража болот. Биринчиси васил. Бул васил дегени туугандары ага жаман мамиле кылса дагы жакшылык кыла берет. Өткөн хадистерде да айтып өттүк. Туугандары жаман мамиле кылса дагы мамиле кыла берет Аллах разылыгы үчүн. Алар катнашпаса дагы бул инсан катнаша берет, мамиле кыла берет, бара берет. Салам бербесе дагы салам бере берет. Тууган урукчулук мамилесин не чыңдай берет. Алар жаман сөз айтса дагы, гыйбат кылса дагы гыйбат кылбай, жаман сөз айтпай, жакшы сөздөрдү айта берет. Бул васил. Бул чыныгы сүннөткө ылайык, чыныгы Аллах Таала буйрган, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям буйрган тууган урукчулук. Бул биринчи даражасы. Экинчиси мукафи. Бул тууган урукчулук кылса кылам, кылбаса кылбайм деген. Меникинде жарым саат болду, мен аныкында жарым саат болом дегендей. Меникинде мондай нерсе көтөрүп келди, мен ага мондай нерсе көтөрүп барам дегендей. Бирге бир кыламын дегени да бул. Бирге бир кыламын. Бирди койсо мен бирди коем, экини койсо экини коем дегендей. Үчүнчүсү бул каты деп коет. Мына ушуга азап убада кылынган. Мына ушуга үзүп таштайт тууган урукчулук мамилени, эч кандай туугандары менен байланышпайт. Муну каты деп коет. Эми кийинки хадис залым туугандарына дагы жакшылык кылуу тууралуу бап. Жа ражулун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям факал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына бир киши келип айтты. Дуллани аля амалин юқаррибуни минал жанна ва юбаидуни минан нар. О Аллахтын элчиси, мени бир амалга багыттап коюң, ошол амал мени бейишке жакындатсын жана тозоктон алыстатсын деди. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары дайыма ал кишиден жакшылыкты үйрөнүп калганга аракет кылышкан. Дайыма бейишке жакындата турган, тозоктон алыстата турган амалдарды сурашкан. Өзү бул жашоого келген максатыбыздагы бул жашоо бир акыреттин коргону болсо, кимдир бирөө бул жашоодо кимдир бирөө жакшылык үрөнүн себет, кимдир бирөө жамандык үрөнүн себет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала лайин кунта аксартал хутба лакад арадтал мас'алата." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен хутбаны кыска кылган болсоң да, маселени кең кылдың" деп айтты. Сөзүң кыска, сурооң өтө орундуу болду, өтө максатка ылайыктуу болду деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондо a'tiq nasamata wa fukkar raqabata. Qala ya Rasulullah, awalaysat wahidan? Faqala la 'itqa ar-raqabati an tafarrada bi'tiqiha wa fakku ar-raqabati an tu'ina fi thamaniha. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ошондо a'tiq nasamata wa fakku ar-raqaba. Жандыкты азат кыл деди. Бир каны бар нерсени, жаны бар нерсени азат кыл. Жана кишини кулдуктан кутултур деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтты: "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, бул эки нерсе бир эмеспи?" деди. "Бул эки нерсе бир эмеспи?" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок. Жандыкты бир жанды азат кылуу, ла итқан насама ан тафаррада би'тиқаха. Бир кулду бирөөнүн колунан азат кыла турган болсоң, өзүңдүн мал мүлкүңдөн азат кыласың. Өзүңдүн мал мүлкүңдөн, өзүңдүн жеке өзүңдүн мал мүлкүңдөн азат кыласың. Ва факкур рақаба, эгер бир кулду бошото турган болсоң,
анда ошол кулду бошотууда, ошого тең шерик болосуң дейт. Шериктеш болосуң. Муну эми итқун насама дегени киши толук бирөөнү кулдуктан бошотуп коет. Жана же болбосо бирөөнүн карзы боло турган болсо, бирөөнүн бир мойнунда карзы боло турган болсо, ошону кутултуруп коет. Же бирөөнү бир кыйынчылыктан куткарып коет. Мына ушундай иштер. Эми вал манхия вал манихатул вакуфу дейт. Бул дегени ошол сүттү, уюңду же коюңду бирөөгө белгилүү бир убакытка чейин бересиң, пайдаланып тур деп. Колуңдан келсе ушул нерсени жаса дейт. Жакшылык ушул нерсенин жакшылыгын жаса. Ошол саап ичкен уюңду же коюңду бирөөгө бир муктаж адамга бир ай ичсин же 3 ай саап ичсин, ошону пайдалансын. Жана ошондой валфаил аладир рахим залим. Туган урууң залым болсо дагы не жакшы адам болбосо дагы жакшы мамиле кыл. Fa illam tutiq zalika fat'imul ja'i. Мына ушул нерсени жасай албасаң, анда бир ач адамды тойгоз. Wasqi zam'an, бир суусаган адамга суу берип кой. Wamur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Жакшылыкка буйрур, жамандыктан кайтар. Fa illam tutiq zalika fakuffa lisanaka illa min khairin. Мына ушул нерсе иштерге дагы кыла албасаң, ушул иштердин бирөөсүн да жасай албасаң, анда тилиңди жаман сөздөрдөн тый, жакшылыкты гана сүйлө дейт. Тилди эми жаман сөздөрдөн, гыйбаттан тыйып коюу бул сөөгүсүз нерсени, бул инсандан өтө бир аракетти, өтө бир карманууну талап кыла турган нерсе. Андан кийинки хадис Ана Хаким ибн Хизам радияллаху анху кал: "Култу я Расулуллах", Хаким ибн Хизамдан риваят кылынат бул хадис, мен Аллахтын элчисине айттым. "Араайта ашя кунту атаханнасу биха фи жахилия мин садақатин ау атақатин ва силатир рахим, фахал фиха мин ажр?" Хаким ибн Хизам айтат: "О Аллахтын элчиси, мен жахилиятта мен садака берет элем, кул азат кылат элем, туган урук менен мамилени чыңдайт элем. Ушул иштеримдин ажыры мага барбы?" деп сурады эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Асламта ала ма салафа мин хайрин." Сен жахилият заманында бардык өткөргөн жакшы иштериң менен исламга киргенсиң деди. Инсан жахилиятта болсун, же мусулман болсун, эгер Аллахка ширк келтире турган болсо, анда амалдардын баарысы өчүп жок болуп кетет. Кишинин амалдарын жок кыла турган нерсе бул ширк. Бул эң жаман нерсе. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валакад ухия илейка ва илаллазина мин каблик лаин ашракта ла яхбатанна амалук ва ла такунанна минал хасирин." Чындыгында сага жана мурдагыларга вахий кылынды, эгер бир ширк келтирсең, амалың күйүп кетет деп. Жана зыян көрүүчүлөрдөн болуп каласың деп. Эми инсан жахилиятта дагы ошо исламга чейин бир сооп иштерди жасап жүргөн болсо, Аллахтын разылыгын каалап сооп иштерди жасап жүргөн болсо, ошонун исламга келгенден кийин, иманга келгенден кийин дагы Аллахтын фазилети, Аллахтын райымы себеп ошол жакшы иштери жоголуп кетпейт. Инсанга ажыры калат баары бир. Инсан ажырын алат. Аллахка эгер Аллахтын разылыгын максат кылып жасаган болсо. Аллах Таала эч качан жакшылыкты жок кылып жибербейт. Сөзсүз инсан өз жакшылыгын дүйнөдө дагы көрөт, жана акыретте дагы көрөт. Жана ошондой эле кийинки хадис: киши тууганы мушрик боло турган болсо, жакшылык кылуусу керек экендиги. Биз буга чейин деле өттүк. Эгерде кишинин ата-энеси мына капыр боло турган болсо дагы, эми мушрик боло турган болсо дагы, аларга жакшылык кылуу керек экендиги. Буга бир окуя, бул хадис далил болот. Анна Умар ибн Хаттаб ра хуллата сияра инда бабил масжид. Умар ибн Хаттаб мечиттин озунда бир жибек кийимдерди сатып жаткан, бир материалдарды, ушундай жибек кийимдерди сатып жаткан адамды, мечиттин алдында бир жибек кийим сатылып жаткандыгын көрүп калды.
فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذ قدموا عليك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. Ошонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, о Аллахтын элчиси, ушул кийимден алып кийсеңиз, бир кийим кылып кийип алсаңыз, сизге ар кай тараптан адамдар келген вакытта, делегациялар келген вакытта алардын алдына кийип чыксаңыз, жана жума намазга кийип чыксаңыз, ушулардан деп айтты, ошол жибек кийимден. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында бул нерсени, бул жибек кийимди акыреттен бир насибеси жок, үйлүшү жок адамдар кийет деп айтты. Thumma ja'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minha hulalun. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир топ ошол жибек материалдан болгон бир кийимдер, бир материалдар, жибек материалдар, ошол жибек кийимдер келип калды. Фаата Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху. Анан Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху дагы ошол харирден, ошол кийимдерден жиберди. Минха хулла. Факала Умар я Расулуллах كسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ما قلت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ошондо Аллахтын элчиси, бул нерсени кийүүдөн кайтарбадыңыз беди? Бул нерсени эмне жана айткан сөзүңүздө эле бул нерседен тыйып койбодуңуз беле? Дедиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Инни лам аксукаха литалбасаха فكساه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени мен сени кийсин деп бергеним жок. Бул нерсени сатып алсын, же бирөөгө берип койсун деп сага бердим деп айтты. Ошондо Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анхунун апасы бир болгон бир өзүнүн агасы бар экен, Маккада мушрик болгон. Ошол мушрик агасына ошол жибек кийимди берип жиберген экен. Мана туган уругу мушрик болсо дагы туган уругу ага жакшылык кылуу керек экендиги. Эми бул нерсе ошол инсанды исламга кирүүсүнө, иманга кирүүсүнө себеп болуп калышы мүмкүн. Жүрөгү жийип, ошол жакшылыктарга жетип калуусу мүмкүн. Мына ошол туган урук тууралуу кыскача хадисте, кыскача ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерге кыскача түрдө токтолуп өттүк. Иншалла андан арыдагы кийинки сабактарыбызда Аллахтын жардамы менен, Аллах кадыр кылса, кийинки хадистерди дагы окуп үйрөнөбүз. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.